Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде бүгүнкү маселе берүүнү мен Мамажан Молдоев алып барамын. Бүгүн биз өлкөбүз, облусубуз, Баткен аймагы үчүн чоң мааниге болгон тема асыл тукум мал чарбачылыгындагы иштер жана жасалма уруктандыруу маселесин талкуулайбыз. Ал эми биздин коногубуз Баткен райондук ветеринардык башкармалыгынын башчысы Таштанов Эркин Мусаевич. Саламатсызбы, Эркин Мусаевич? Саламатчылык. Мына буга чейин республика аймагында жүздөгөн чарбалар ошо асыл тукум чарба статусуна ээ болуп келген. Анан кийинки кездерде алардын көпчүлүгү ошол статуска ээ боло албай калды. Ал эми мына быйыл болсо өкмөттөн ошол алгачкы жолу ушул малдын асыл тукумдуулугун жогорулатуу максатында 60 миллион сом акча бөлүнүп берилип жатат экен. Бул дагы болсо ушул тармакка бөлүнгөн мамлекеттик көңүл өзгөчө бөлүнгөндүгүнө айгинелейт да. Эми ушул мына асыл тукум мал чарбалардын бүгүнкү абалы тууралуу сиз алгач мына айтып берсеңиз, эмне үчүн биздин ошол аймагыбызда малдардын ошо селекциялык иштери токтоп калган, эмне көйгөйлөр болуп келген, ушул боюнча маегибизди баштай берсек. Жакшы болот. Эми саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыр жакшы бир маселе коюлуп, ушул боюнча сиздер менен бөлүшкөнү турабыз. Себеп дегенде, эми мен алдынараак бир аз тарыхка кайрылып кетейин. Себеп дегенде, илгери сайыз мезгилинде ар бир райондун аймагында асыл тукум станциялары болгон да. Бул ошол малдардын үстүнөн асылдуулугу боюнча иш жүргүзүп, селекциялык иштер жүргүзүлүп жүргөн. Андан сырткары биздин райондо бир 4 чарбада чоң МТФлар болгон. Ошол жерде техник аксиминаторлор ошол ири мүйүздүү малдардын асылдуулугу боюнча дагы өзүнүн эрежеси менен иш жүргүзүлүп турган. Кийинки кезде бул система жоюлгандан кийин, мына акыркы 90-жылдан бери элдердин колундагы малдар бүт бардыгы асылдуулугу төмөндөп, өндүрүлгөн сүттүн сапаты, көлөмү азайып, өндүрүлгөн эттердин көлөмү, сапаты азайып, азыркы күндө ушундай бир жакшы эмес акыбалга келип калган. Ошол себептен азыр ушул министрликтин атайын тескемесинин негизинде ушул малдарды жасалма жол менен уруктандырып, малдын сапаттуулугун жогорулатуу үстүндө иштер башталды да. Былтыр башталды. Муну биздин Айыл чарба министрлиги министр Бактыргеч Төрөбаев тапшырма койгон. Быйыл мисал үчүн ушул биздин Баткенге келип бөлүнгөн уруктар, ушул жасалма уруктандыруучу пункттарга биздин кызмат тарабынан пландар бекилди. Ошонун үстүндө биз жергиликтүү бийлик менен, руарлар менен, анан негизинен айыл өкмөттөрү менен иш алып барабыз деген максатта. Бул маселе ошол жана жогоруда айткандай, малдын сапаттуулугун көтөрүү үчүн сандан сапатка өтүү максатында деген урам менен кетип атат да. Себеп дегенде, азыр биздин жарандарда бүгүнкү күндө кээ бирөөндө 10дон андан көп баягы породасыз, жергиликтүү породадагы малдар менен алектенип атат. Мунун өндүрүлмө боюнча андан өндүрүлгөн эттин деле сапаты жакшы эмес. Саалган сүттөрдүн көлөмү аз. Базарга алып барып сатса, албетте арзан. Ошол себептен мына азыркы күндө массалык түрдө болбосо дагы ушул мал чарба менен алектенген биздин ишкерлер ошол породалуу малдар менен алектенип, келген уруктар менен бул малдардын асылдандыруунун үстүндө иш жүрүп атат да. Мына эми Баткен районунун аймагындагы жалпы малдардын көлөмүн алганда канча пайызы бүгүнкү күндө асыл породалар? Азыр эми пайызын түзөт. 25-жылдын август айынан бери бул ушул министрлик атайын мына бүткүл дүйнөлүк баягы азык-түлүк уюму бар эмес, ФАО деген. Ошонун жардамы менен министрлик биздин районго 5 комплект ушул асыл тукум жасалма жол менен уруктандыруучу асыл тукум пункттарын ачты. Бул ар бир айыл өкмөттө азыркы күндө бөлүнүп 2800дөн ашыын уруктар келген. Бул бир эле урук эмес, бул ошол породалуу Швиц породасы бар, Герафорд породасы бар,
Симментал породасы бар, Абердин ангус породасы бар. Ушуларды жанагы элдерге кызмат көрсөтүүнүн үстүндө бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Ал эми бул жаңы мындай ыкма болгондуктан буга чейин биздин район аймагында бир эле ассимилятор иштеген. Бул ушу Чек айылындагы Айдаров Албай деген жигит bir 10-15 жылдан бери иштеп элге кызмат көрсөтүп келатат. Бүгүнкү күндө дагы ошол тажрыйбасыны жаңыдан ушул иштеп аткан техника ассимиляторлорго өзүнүн кеп кеңешин, жардамын берип ошонун үстүндө иштеп атат. Малдын асылдуулугун боюнча аны жасалма уруктандыруу технологиясы боюнча айтып берсеңиз. Бул мына азыр 4 уйдун породасына айтып бердиңиз, жасалма уруктандырууга алынып келинген ушул технологиясы. Ал канчалык мал чарбасыны өнүктүрүүгө жардам этет, кандай жардам этет? Бул эми албетте жанагы жогоруда белгилеп кеткен биздин кемчиликтерибизди жоюлат. Бул жана биринчи себеби малдын породалуулугу. Анан порода болгондон кийин бул малдын иммунитети, анандай жугуштуу ылаңдарга каршы туруктуулугу, андан өндүрүлгөн сүттүн, эттин сапаттуулугу, анан базарда сатса анын кымбат баалуулугу белгиленет да. Эми бул эми албетте мал кармаган элдер малдын күйгө келген малын өздөрү айтыш керек. Себеби ар бир үйдөгү малды техника ассимилятору үлгүрбөйт. Ошол убактынан кечиктирбей ассимиляторго айтса, ал тез арада барып ошол белгиленген убакта уругун малга салып, күл уруктандырып коет. Демек бүгүнкү күндө Баткен район аймагына алынып келинди. Азыр 5 пункт алынып келинди. Анан биз муну Ак Татыр, Самаркандек, Аксай айыл өкмөтүнө эске албай калган экенбиз. Азыр бул мына Карабак, Төрткүл, Баткен, Суу Башы, Алтын Бешик айыл өкмөттөрүнө берилгендиктен анан биз Баткендикин Самаркандек айыл өкмөтүнө өткөрүп бердик. Ошол 3 айыл өкмөттөн бир ассимилятор тейлей турган болду. Бул эми тегерек деген баары шаарга деле жетишип калат экен. Ошону эске алып биз жылдырдык. Бүгүнкү күндө ушул Чек айылындагы Айдаров менен Самаркандектеги ушул Түгөлбай деген жигит мындай жакшы иштерди жасап атат да. Эми мына биз өкмөттөн жалпы республика боюнча 60 миллион акча бөлүндү деп атпайбызбы? Бул эми абдан чоң иш болуп атат. Анан ушул жасалма уруктандыруу боюнча буга чейин адистер мындай окуудан өтүп келип даярдык көрүштүбү? Бул ушул кимдер кылып атышат бүгүн ушул жасалма уруктандырууну? Ушулар боюнча дагы маалымат берип кетсеңиз. Бул жасалма уруктандыруу боюнча ошол министрлик бул тапшырма менен тыгыз иш алып барып атат. Себеп дегенде ошол министрликтин астында биздин борбордук кызматыбыз бар. Ошол айыл чарба жана ошол ветеринардык кызматтын илим изилдөө институттарынын адистери менен келип, ушул жерлерде уруктандыруучу техник ассимиляторлор менен окуулар өткөрүлдү. Анан аларга сертификаттар берилди. Буга чейин жанагы жогоруда айткан биздин Айдаров Албай деген жигитибиз ал Индонезияга чейин барып тажрыйба алмаштырып, аяктагы опыттарды алып келип жайылтып жүрөт. Бул боюнча Кадамжай, Лейлектен дагы адистер барган. Жана жогоруда айтылган пункттар биз эле эмес, муну Кадамжай район жалпы облус боюнча, жалпы облус боюнча 5-тен 15 пункт. Буга чейинки иштеп аткан пункттарда болгон Кадамжайда бул негизинен. Ал эми жанагы 60 миллион сомдук нерсе бул ушу Кыргызстан боюнча айыл чарба министрлиги көмөк көрсөтүп, ушул жанагы малдардын сандан сапат көтөрөлө деген максатта ушул ишти жүргүзүп атабыз. Буюрса быйылкы жылы ушул ар бир техник ассимилятор бир айда, анын ичинде бир жылда канча малды кууттандырып, канча төл алыш керек, ошо боюнча да пландар бекилип бизге келди. Буюрса биз муну жылдан баштап айыл өкмөттөр менен тыгыз иш алып барабыз. Жакшы экен, мына биз маалымат каражаттарынан окуп жатабыз. 230 миң дозадагы ушул жасалма уруктарды алынып келингендиги боюнча Кыргызстанга ал 3 жыл аралыгында ишке ашат экен. Бул ошол 3 жыл аралыгында биз жана сиз айткандай эле сандан сапатка өткөрүү боюнча малдарды иш алып барат экенбиз. Анан эми бул ушул Баткен областына азыр айтып атасыз, 3 районго тең атайын уруктандыруучу пункттар ачылды, дозалар бөлүнүп берилди деп. Бул жетишерлик болобу биздин областыбыз, биздин район үчүн? Эми албетте биздин Баткен району салыштырмалуу, райондорго салыштырмалуу бизде кара малды багып асыраш бир аз кыйыныраак. Себеп дегенде бизде тоют базабыз анча жакшы эмес. Жайыттарыбыз алыс, анан
башка райондорго салыштырмалуу жакын, анан чөптүү эле эмес. Бизде эми таштак да көбүн билесиз. Мындан улам жанагы ири фермердик чарбалар дагы жок койсо, Ошондон улам анан берки бизди өзүбүз дыйкандар өндүргөн чөп чарларыбыз белгилүү эле убакытка жетет дагы, калган баары ташып келип бакканга туура келет да. Ал эми баары ташылып келип келген малдын үстүнө отуруп өндүргөн продукциянын кымбат арзандыгына таасир тийип калат. Эми бул багыт боюнча Кыргызстан боюнча бир жылда 200 000 кара малды ушул жасалма жол менен уруктандыруу деген план коюп, ошонун үстүндө министрлик менен чогуу иш жүрүп атат. Буюрса биз айтып атпаймынбы, бизге план келип бөлүндү. Ошол ургаачы уй кунажындардын үстүнөн иш алып барабыз да. Себеби канчалык мүмкүнчүлүгү бар, бир айда канча кууп турат, ошону жылга эсептегенде бир жылда бир техника симулятор канча малды кууптан өткөрүш керек, анан жакшы бир жыйынтык чыгат. Жакшы экен. Мына малдын асылдуулугун жакшыртуу боюнча бул өкмөт тарабынан аткарылып жаткан иш чара абдан чоң каражат бөлүнүп тур. Анан эми бүгүнкү күндө ушул жасалма уруктандыруу программасында коррупциялык тобокелчиликтер жокпу? Мисалы баягы тааныш билиштер гана алып, анан карапайымдарга жетпей калган учурлар жок. Андай болушу мүмкүн. Ал нерсе кандай силерде көзөмөлгө алынат? Бул эми биздин райондук башкармалык азыр бизге кошумча ушул жайыт, тоют, анан мал чарбасы деген милдеттер да жүктөлгөн. Биздин атыбыз өзгөрүп, ошого ылайыктуу иш барылат. Андай элементтерге жооп бербейбиз. Себеп дегенде биз бүгүн да мына мен азыр бүт жеке ветврачтарды, техника симуляторлор менен жолугуп, ушул бизде ошолордун ишмердүүлүгүн жакшыртуу максатында келген кичинекей термо чамадан, холодильник сыяктуу буюмдарды тапшырдык. Мына күзгү, жазга эмделе турган биздин вакциналарды тапшырдык. Ошонун жол жобосуну ошону иштеп атканда жанагындай коррупциялык жолго мындай бир текеберчиликке барбай, элдин кызматы үчүн иштештерине биз түшүндүрүп айтып, бир жылдык келишимибизди түздүк да. Ошол келишимде жанагы айтылган нерселер бүт камтылган. Андан сырткары коомдук иштерге кандай катышыш керек, өзүнүн милдеттерин кандай аткарыш керек, ушул маселелер бүт камтылып, ошонун негизинде буюрса мына 2026 жылдагы малдын ден соолугу үчүн күрөшөбүз деген үмүттөбүз. Жакшы экен. Эркин Мусаевич, мына кайсыл гана тармакты карабайлы, бардык тармактарда мына санариптештирүүгө өтүп атышат да. Айыл чарбасындагы санариптештирүү туурасында дагы сөз кылсак да, мына электрондук реестрлер фермерлер үчүн канчалык пайдалуу болуп жатат. Мына малдын кулагына тагылып келген жана биркалар малдын генетикалык тарыхын айтып турат деп буга чейин айтып келгенбиз. Областагы фермерлер бул санарип системаларга канчалык көнө баштады, ушул боюнча дагы айтып берсеңиз. Эми бул санарип боюнча бир мактанып койсок да болот да. Себеп дегенде ушул ветеринария тармагында мына Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн арасында Кыргызстан эң биринчилерден болуп санариптештирүүгө өттүк да. Биз азыр отчет, учет, берилген справкалар, жанагы жогоруда айтылган сыргалар, тагылган сыргалар, жылкыларга куюлган чиптер бүт бардыгы электрондук формага өткөн. Мурда биз ар бир айда райондорду чакырып отчет алчубуз. Анан бир жылда квартал сайын Бишкекке отчетко барчубуз. Ошолордун баары жоюлуп, азыр биз ошол программалардын негизинде эле иш жүргүзүп калдык. Бул жанагы СИОЖ деген программа, ушул малдардын кулагына сыргаларды баккан программа. Андан сырткары мына отчет учеттордо РАДИС, НАДИС деген программа. Андан сырткары бизге баягы ишмерлерди текшерүү боюнча милдет азыр бөлүнүп калды. Ага чейин KG проверка деп ушул ишкерлерди текшерип иштеп жүргүзгөн программа бар болчу. Андан санарип вет деп программа кирген. Ушунун баардыгы бүгүнкү күндө ошондой форматта иш жүрүп атат. Мунун бир жагы жогоруда белгилегендей, биздин Кыргызстан ушул ветеринария боюнча, санариптештирүү боюнча эң биринчилерден болуп, азыр биздеги иштеп аткан система кээ бир мамлекеттерде толугу менен ишке кире элек. Бул жагынан биз бир аз алдыда деп мактанып койсок да болот да. Жакшы экен. Негизи эле биздин өлкөбүздө ушул малдын асылдуулугун жакшыртууга болгон аракет, мына өзүңүз айтып атасыз, бул оорулардын дагы алдын алат деп. Кийинки кездерде ушул мал оорусу ылаңы дагы абдан кыйнап келген эле. Демек, бул жагынан дагы
бир топ маселе буюрса жанагы малдын асылдуулугун колго алып алсак, эл бул эми мисал үчүн мен бир нерсени кайталайын. Бул 2008-жылдары Мерсико уюму менен Кадамжайда ушул иш-чара башталганда, Кадамжайда бир 10га жакын ушундай пункт ачылып иштеп, ошол жерден азыр бир 3-4 асыл жана пункттар жакшы иштеп атат да. Себеби элдер баягы породадан өндүрүлгөн музоолорго кызыгып калды. сезип атат экен да демек натыйжасына. Ургаачысын алса сааны уйкулат, жакшы сүт берет. Эркек музоо алып калса, жакшылап бакса эт берет, сатса акча. Ушул маселеге көңүл буруп, мына Үч Коргон, Масалиев тараптарда ушундай маселе жакшы колго алынган да. Мунун эң эле пайдасы айтып атпаймынбы, жанагы сандан сапатка деген мааниси бир 10 башка бир үй биле оора болбой, 2-3 баш породаны бакса, ошого кеткен чыгым эле, ошого кеткен убакыт, бирок анан өндүрүлгөн продукциянын сапаты, көлөмү, анан сатса акчасы мол да. Ошол жагына жакшылап көңүл бурушубуз керек. Ана эми Кыргызстан боюнча биздин Баткен областыбыз салыштырмалуу түрдө да чүй, нарын, көл, таластарда жана сүт фермалардын, сүт заводдордун иштеген себеби ал жерде ушул малдардын асылдуулугу төмөндөгөн эмес, сүт берүүчү багыттагы уйлар сакталып калган, ошолордон өндүрүлгөн сүттөр кайра иштетилип элибизге таза мал жанынан өндүрүлгөн азык-түлүктөр тартылып атат. Андан арткан шыртканы чет өлкөлөргө берип атат. Ушундай маселеде жакшы жагы ушундай. Анан Эркин Мусаевич, мына малдын асылдуулугун ушу кармап калууда мына бүгүнкү күндө экология маселеси, мисалы кургакчылык, анан тоют маселеси канчалык таасир этиши мүмкүн? Эми бул экология немеси боюнча азыр жасалма уруктандыруу менен өндүрүлгөн мал чарбасы биздин климатка, биздин эң жакшы суроо. Себеби жанагы жогоруда айтылган породалардын ичинен шведский, Абердин Ангус деген породалар биздин шарттарга ылайыкталган экен да. Биздин жайыттар алыс, таштак деп атпайбызбы? Ошолор ошого ылайыкташырып, чыдап, мындан ары жашоосуга болот экен да. Өзүбүздүн деле ала тоо породалары бар. Анап келсек, буга чейинки Союз мезгилинде ошол ала тоо породасын колдонуп жүргөнбүз. Ошол биздин шарттарга ылайыкталган породаларды алып келип, азыр биз элге тартуулап атабыз да. Демек ыңгайланышкан. Биздин шартка туура келген породалар. Анан ошол бүгүнкү күндө жасалма уруктандырууда кандай шарттар менен жана анын жана төлөм маселеси боюнча дагы айтып кетсеңиз да, биздин ошо фермерлер, дыйкандар. Эми мен биздин областтын, район, шаардын тургундарына маалымат иретинде түшүндүрмө берип кеткенге аракет кылайын. Эми буга чейин деле биздин баягы жугуштуу ооруларга каршы келген, өкмөттөн бекер келген вакциналарыбыз бар да. Аны бизге өкмөт сатып берет, бизге бекер келет, өкмөт сатып берип атат. Ал эми жерлерде биздин жеке ветеринарлар ошол вакциналар менен элдерге кызмат көрсөтүп атат да. Алар эч жактан айлык албайт, элге кызмат көрсөтүп, ошодон түшкөн акчага оокат кылат да. Бул жасалма уруктандыруу боюнча техника ассимиляторлор дагы ошондой. Жана бизге азот менен урукту өкмөт, министрлик алып келип жеткизип берип атат. Булар ошону элге алып барып туура түшүндүрүп, кызмат акысын алат. Барып ал эми жанагын аралаштырат, ректалит этет, жолдун алыстыгы, транспорт бүт чыгымдарын эл менен мындай келишим баада барып жардам көрсөтөт. Демек кызмат акысы ар кайсыл жерде ар кандай болуп калышы мүмкүн. Расстояниясына жараша болот экен, биз практикада көрүп атабыз да. Мисалы үчүн алысыраак жерге барсак көбүрөөк бензин кетет, транспорт менен барат, убактысы кетет деген маселе да. Негизи урук бекер берилет. Азот менен урукту эң негизгиси ушу өкмөт техника ассимиляторлорго бекер алып кетип берет. Негизи эле мына асылдуулук жөнүндө сөз кылып атабыз. Мына агроэнергия тармагында бир эле мисалы бодо малдын мисалында сүйлөп жатабыз да. Андан сырткары мисалы бизде асылдуулугун көтөрүү боюнча мына арылардын дагы асылдуулугун көтөрүү маселеси, канаттуу тооктордун дагы асылдуулугун көтөрүү маселеси бар. Койлорду
насылдуу бул боюнча дагы иштер болуп атабы? Ушул боюнча дагы Бул боюнча дагы мына азын улак болбосо дагы жакшы иштерибиз жүрүп атат. Себеп дегенде ушу министр Төрөбаевдин былтыр мурдагы жылы 3+2+1 деген программа алкагында иш жүргүзүлгөн да. Бул деген 3 багыт бул талаачылык боюнча. +2 бул мал чарбачылык, +1 бул кайра иштетүү. Анан эми былтырдан бери бул программа 30-20-10 болуп көбөйдү да. Ошол эле программа. Муну менин айтым эмне айтмакчымын. Жанагы ошол 3+2 деген маалда биздин жанагы шартыбыз оор да. Мал чарба боюнча салыштырмалуу оор. Анан ошол кезде карасак бизде тоок феноменинен алектенген ишкерлерибиз көп экен да. Азыркы күндө деле бир 15-16 тоок чарба кармап алектенген жигиттерибиз бар. Анан бирөөсү аарычылыкты тандадык. Себеби райондо бир 10-15 бал ары кармаган кишилер өздөрүнчө баткен тоо балы деп уюм түзүшүптүр. Анан ошол балычылык анан бир тоок чарба менен иш алып барып атканбыз. Анан жанагы 30+20+10 дегенде карасак бизге баягы кара малды, башка жандыктарды мындай асырап көп убакыт багып алектенгендер жок экен да, жок кесе экен. Анан жанагы 15-14 тоок чарбаны алдык, бир аар чарбаны алдык. Анан жанагындай издеп, тандап, Бужумдан, Баткенден, Актурпак жактан кара мал менен алектенген жигиттер менен 20 чарбаны жанагындай санариптештирген немеге киргизип иш алып барып атабыз да. Бул деген эми ушул эң негизгиси ушул азык-түлүк коопсуздугу боюнча, анын сапаты боюнча, анан ушул менен алектенген чарбакерлерге РУАРдын, анан биздин, башка тийиштүү органдардын жардамы менен көмөк көрсөтүп, кеңеш берип, алардын ишине бир жакшы шарт түзүп, өндүргөн продукциясыны элге тартуулоо максатында ошол министрликтин жанагы 30+20+10 деген программанын аркасында бүгүн деле иш жүрүп атат да. Жакшы экен. Негизи мына биз убактыбыз соңуна чыгып баратат. Жалпы эле областыбыздын, районубуздун ушул фермерлерине, мал чарбакерлерине кайрыла турган мүмкүнчүлүгүңүз бар сиздин. Мына өзүңүз айтып атасыз, жакында эле дагы эмдөөлөр башталат, мисалы жайыттарга даярдыктар болот. Жакшы болот. Анда учурдан пайдаланып мен урматтуу биздин ушул областыбыздын, район шаарларынын тургундары, мал ээлери, фермерлер, мен сиздерге кайрылып кетерим. Мына азыр жаз, күз, кыш бүтүп атат. Жакында жаз келет. Ушул жазгы эмдөөлөргө малдарыңыздарды жакшылап даярдап, ветеринария менен биргеликте жазгы эмдөөлөрдөн кечикпесеңиздер. Себеби малдын ден соолугу бул адамзаттын ден соолугу, өндүрүлгөн продукциянын сапаты. Андан сырткары жана жогоруда биз сөз кылган малдардын асылдуулугун жогорулатуу боюнча сөз болду. Ушул жерлерде ушуну пайдаланууңуздарды суранабыз. Себеби сиздердин үй бүлөлүк кирешеңиздердин бир булагы бул мал чарбачылыгы да. Мал чарбачылыгыдан баягы ооракерчиликти азайтып, чыгымдарды азайтып үстүндө ушул жасалма жол менен породалык үстүндө иштесеңиздер, сиздердин өндүргөн сапатыңыз, өндүрүлгөн продукцияларыңыздардын сапаттары, көлөмдөрү, акчалары жакшы болот деген нерсени айтып мен сиздерге үндөп чакырып кетем. Андан сырткары ошол жугуштуу ооруларга деп сөз кылдык. Эми кутурма, бруцеллез, эхинококкоз деген малдан адамга жукчу илдеттерге этият болсоңуздар, ушул өздүк гигиенаны жакшылап сактасаңыздар, ушул илдеттерден биз арылып, өзүбүзгө, үй бүлөбүзгө жана биздин жаш муундарга геноцидке дегендей бир жакшы көңүл буруп иш алып барган болот элек. Рахмат, урматтуу Эркен Мусаевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз бүгүнкү маселе берүүсүндө жасалма уруктандыруу маселелери, мүмкүнчүлүктөрү туурасында кеп кылдык. Негизинен республика боюнча бул багытта мамлекеттен 60 миллион сом акча бөлүнүп, жерлерде бүгүнкү күндө
бодомалдарды жасалма уруктандыруу иштери кызуу жүрүп атат. Бул чоң мүмкүнчүлүк биз үчүн, биздин чарбакерлер үчүн. Ошондуктан буга коомчулуктун активдүү катышуусу абдан маанилүү болуп турат. Мына сиз жогоруда белгилеп кеткендей эле биздин малдын канчалык сапаты жогоруласа, бул албетте өлкөбүздөгү азык түлүк коопсуздугун дагы түзөт деген бизде түшүнүк бар. Бул боюнча биз дагы сиз менен дагы маектерди курабыз. Алдыда дагы абдан ушул айыл чарба тармагынын, мал чарбасынын өнүгүүсү, азыркы жасалып жаткан иштердин натыйжасы туурасында дагы сиз менен кийинки берүүлөрдө маек курабыз деген ойдомун. Ушуну менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин берүүбүз соңуна чыкты. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.